Бодо мекенин экинтеле долбоору студияда мен Сабыр Абдумомунов, эсенсизби? Бул көрсөтүүдө өлкөбүздүн аймактарында жашаган жаратман каармандар элдин чыныгы турмушун байындап турабыз. Анда бүгүнкү көрсөтүүдө мээримдүү эне блогер, депутат, үйгө да коомдук иштерге да тең жетишкен жети өгүздүк Нурайым Талантбекованын сүремиде. Онлайн тарабын эле карай турган болсок, блог алып барып, мисалы рекламалардан түшүрсө болот. Эка конок үй түптөгөн Жалал Абадтык Жийдегүл Алымбек кызынын туризмге кошкон салымы. Конокторду кабыл алып эле алар жакшы тынч жерде коопсуз эс алып кетип эмес. Биз таанытканы дагы ар кандай нерселерди жүргүзөбүз да. Бул кандай? Мисалы бул жерде Кыргызстандын түштүгүнө көбүнчө тиешелүү жерлер кооз жерлер. Көрсөтүүнү Көлдөн келген баян менен баштайын. Анда үйгө да коомдук иштерге да жетишкен келин тууралуу сөз болот. Нурайым Талантбекова Жети Өгүз районуна караштуу Кабак айылында турат. Көпчүлүк аны буга чейин блогер, актриса катары тааныса, былтыртан бери айылдык кеңештин депутаттыгына да шайланган. Эң башкысы Нурайымды колдоп кубаттаган үй бүлөсү. Ынтымагы өзгөлөргө оң сабак бергендей. Анда УТР Көлдүн кабарчылары даярдаган тасмага назар салсак. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн биз сиздер менен казан кебап жасайбыз. Мына караңыздар. Бул жакта мына от күйүп атат. Азыр бул жака май куябыз. Кеттик ата. Аты жөнүм Талантбекова Нурайым. Учурда 28 жаштамын. 2 баланын энеси, 1 жашта жана 3 жашта. Өзүм Ак Суу районунун Маман айылынан туулуп өсүп чоңойгом. Азыркы учурда Кабак айылынын келинимин. Жолдошум кичүүсү экен үйдүн. Анан айылга да калганга туура келди. Учурда карысы бар, ырысы бар дегендей кайнене кайната менен чогуу турабыз. Баягы эле күнүмдүк эле турмуш улана берди. Баягы эле үй жыйнамай, тамак жасамай, күнүгө эле окшош жумуштар. Бир күнү өзүмө суроо бердим. Мен ушу үй оокат үчүн жаралдым беле, ушу идиш жууш үчүн жаралдым беле, ушинтип эле жашоомду өткөрбөйемби? Ушул убакытка чейин канча убактымды өткөрдүм деп бир ишти башташым керек деп ойлодум. Блогерликке чейин дагы майда барат жанагындай булочка жасап сатып көрүп, ар кандай косметика сатып көрүп, носкилер сатып көрүп, ушундай дагы учурлар болду. Анан блогерликти деле атайын мен блогер болом деп дагы баштаган жокмун. Өзүм деле байкабай деле калдым десем болот. Жанагындай TikTok өнүгүп аткан маал эмес беле. Мен дагы ошо трендтерди турап эле элдерди дагы турап, мен дагы сүйлөп чыгып көрөйүн деп көрдүм. КТРКга чыгарабыз дешет го. Ысык көл телевидениясынан тартышат экен дагы, жалпы мамлекетке чыгарышат экен. Элестеткиле, көрсө бул Нурайым Талантбекова жөн жүрбөй эле экен да. Жасаган эмгектерим, кылган аракеттерим башкаларга пайдасын тийгизип жатыптыр. Мен буга аябагандай кубанычтамын. Журналисттер келиптир, тегерекчетти дасторконду даярдап, эң сүйүктүү тюрбанымды кийип, даярданып, журналисттерди тосуп алып, ошентип көлүбүздүн журналисттери дагы келип калды. Буга дагы ошо колдоочулардын бири ошо жолдошум дагы колдоп турду. Ар кандай жанагындай негатив деле, жакшы, позитив деле комментарийлер келип берет эмеспи. Ошол маалда жолдошум эгерде сенин аркаңан эл сүйлөп атса, значит сен алдыдасың деп айтканда, башында негизи үйдөгүлөр деле түшүнбөй жүрдүм деп монтаждап чыгарып атсам элечи, телефон кармайт деп. Бирок телефонду деле көп кармаганга аракет кылчумун да. Апам да мисалы жокто, мисалы тамак жасап атканда деле жасап тартып туруп, анан мисалы туалетке киргенде деле ошол жактан отуруп атайын монтаждап туруп чыгарчумун да. Ушуларды кайра сурап атышат да, тиги сатабы канчадан сатат депчи. Анан дагы бир жолу тартып чыгарып коелукпу? Чыгарып кой, дагы жакшы жасала бер да эчтеке бүт элек. Жок, булар деле болот ушундай деле сон. Бул калпактар. Мисалы өткөндө мындай караларды сурап атканда. Апам дагы жөнөкөй адам эмес, аябагандай эмгекчил, элге эмгеги сиңген,
учурунда доктор болуп иштеген, азыркы учурда пенсияга чыккандыгына байланыштуу кол өнөрчүлүк менен алектенет. Ал кол өнөрчүлүктө ошо калпак, кыргыздын ошо белдемчилери, пенжектери, ушундай ар кандай нерселер жасайт. Анан аларды учурда туристтерге өткөрөт да, көбүнчөсүчү. Помадагы кичине болсо да пайдасы тийсин деп ошо өзүбүздүн элибизге дагы анча мынча чыгарып, реклама кылып берип турам. Онлайн тарабын эле карай турган болсок, блог алып барып, мисалы рекламалардан түшүрсө болот, же болбосо кандайдыр бир өнөр биле турган болсоңуз, ошол продукция чыгара турган болсоңуз, ошону онлайн атсаңыз, ошондон да жакшы түшөт экен да. Мисалы азыр базарга чыгып деле кажети жок экен да. Базарга чыгып, мисалы арендасын төлөш керек. Бул Instagram баракча ачып койсо, бул жактан эч кандай аренда төлөнбөйт, бирок ошончолук көптөгөн аудитория көрөт да. Ошолорго сатканды билсе эле, бардык каалаган продукцияларды сата алса болот да. Мастер-класстар чыгарган, мастер-класстардан баса айта кетчү нерсе, жана тамак аштардын рецепттерин саткан дагы учурларым болуп турат. Ошол жактардан түшөт. Анан элдерден башка адамдардын продукцияларын сатканга жардам берип, орто эсеп менен бир 20-25 30-ун тегереги десек болот го. Ушундай кылып табабыз. Анан алардын баары эле кайра эле күнүмдүк турмуш менен эле чачырап кетет десек болот да. Маркет мамага жардам берсин, тиги тияк табыш керек шыпырга бар. Мамага жардам бересиңби? Кесибим боюнча мугалиммин, бирок ал тармакта иштеп көрө элекмин, себеби азыркы учурда декреттемин. Ошол декретке байланыштуу үйдө балдар менен, бирок балдар менен эле үй окаттары менен эле чектелип калбастан 7 айыл аймагынын депутаты жана актерлук чеберчиликти дагы кошо бирге алып барып жаткан учурум. Мен официалдуу түрдө айылдык кеңештин депутаты болуп отурат. Мына ушундай төш белги жана тастыктоочу баракчаларды дагы алдык. Эми Нурайым Талантбекова бир гана балдары, үй бүлөсү эле эмес, ошондой эле эли, жери үчүн дагы кызмат кылуучулардын катарында. Ошо айтат элем, ар бир нерсе өзүбүздөн болот экен, болгону издениш керек экен. Ошентип бири-бирибиз менен эр шаккакпыз десек туура болот го. Анан аракет кылыш керек экен да. Үй бүлөдөгү колдоону Нурайым Талантбекованын мисалында жакшы көрүүгө болот. Эми дагы бир келин тууралуу тасмага орун берели. 30 жаштагы Жидегүл Алимбек кызы Жалал-Абад шаарында турат. Чет тилдерди жакшы билгендиги ага өз үйүндө сырттан келген туристтер үчүн конок үй ачууга негиз болгон. Үй конокту өнүктүрө олтуруп, эми 20дан ашуун адамды кабыл алууга шарты бар заманбап мейманкана түзгөн. Жидегүл мейманкана аркылуу туризмди өнүктүрүүгө, кыргыз маданиятын, салтын, жаратылышын даңазалап жаттыр. Жашыл экономикага негизделген ишкананы түптөгөн Жидегүл Алымбек кызы менен ОТРК Жалал-Абад кабарчылары барып баарлашып келишкен. Биздин Good Night отелибизге кош келиңиздер. Биз бул жака киргенде бүткенди чечебиз. Азыр кыш убак болгондуктан бир аз ичкери киргизип койдук. Коноктордун комфорту үчүнчү бут кийимдер жылуу турсун. Анан киргенде эле конокторго атайын ушундай түрдүү тапчыкелер коюлган. Бул натуралдуу кийизден жасалган өзүбүздүн Кыргызстандагы өндүрүүчүлөрүбүздүн эмгектери. Натуралдуу кийизден аларга ыңгайлуу болсун депчи. Үй бүлөлүүмүн, 2 балам бар, жана 30 жаштамын. Биз Good Night деп атап койгонубуздун себеби, биринчиден биз чет өлкөлүк конокторду көбүрөөк кабыл алабыз деп аларга тилине ыңгайлуу болсун дедик. Экинчиден Good Night дегенди которгондо бейпил түн же болбосо жакшы түн деп которулат да.
биздики конок үй болуп аткандыктан бул жака келген адамдар түнү жакшы уктап, уйкусун кандырып, анан курсагын жакшы тойгозуп, жакшы эс алып кетсин деген ой менен good night деп койгонбуз. Мен бул сферага кантип келип калганым аябай кызык. Мен өзү биз аябай ойлонгонбуз, кандай ишкердик баштасак, эмне жумуш кылсак депчи. Мен өзүм башка жумушта иштеп, жолдошум да башка жумушта иштечү. Анан эми күнүмдүк айлык деле карабастан кошумча дагы бир иш кылсак деп баштадык да. Анан анализ кылып чыктык. Бизде эмне бар, эмне жок. Мисалы үчүн чет өлкөлүк коноктор тоскону тил керек. Мен эки тилде сүйлөй алам, англис тилинде жана немис тилинде, жолдошум англис тилинде сүйлөй алат. Бул бизге чоң плюс болуп берди. Ошол эле учурда биз негизи бардык эле кыргыз элибиз аябай меймандоспуз да. Өзүбүздүн балдарыбыз, өзүбүздүн үйүбүздө тамагыбыз турганда, аларды токтотуп коюп, биринчи келген конокко берип, сыйлап, анан акырында өзүбүз чай ичебиз. Ошол нерсе бизде дагы да көбүрөөк да. Азыр мен сиздерге ошол бир-эки мисалдарды көрсөтүп берейин. Келиңиздер, бул номерди көрсөтөйүн. Бул биздин этно номерибиз. Мындайча айтканда, өзүбүздүн термин менен айтканда VIP номер деп коебуз. Бирок VIP дегенчелик көп деле өзгөчөлүгү жок, болгону чоң кровать. Өзгөчөлүгү бул дизайнда. Бизде мындай үй бүлөлүк номерден эки номерибиз бар. Бир номерди евро стилде деп коебуз, мындайча айтканда заманбап стиль, а бул этно стилде. Этно стилде болгону бул жакта шырдамал. Бул шырдак 50 жылдыктан ашык тажрыйбасы бар, тарыхы бар. Бул менин апамдын, кайненемдин себине келген шырдамалы. Ушунча жылдан бери колдонуп келет. Анан дагы бир өзгөчөлүгү мына боз үйдүн бири. Четим болсо да бул жака бергибиз келди да. Бул кереге мынтип вешалкасы менен турганы аябай кооз өзгөчө көрүнөт. Бул жерлердин баардыгын мынтип зелен кылып. Бул биринчиден гүлдөр менен эле кооздоо эмес, дагы бир максатыбыз экологиялуулук да. Анан бул жердин өзгөчөлүгү бул мында. Бул эски кресло биздин кайнатамдын себинде келген креслосы экен. Буну жакшылап жаңыртып коюп койдук. Бул сандыктар. Бунун баардыгы биздин кыргыз маданиятынын мындай салым кошуу да, маданиятына салым кошуу. Эски нерсени сактап калуу. Ушул нерсе менен биз өзүбүздүн сыйыбызды, биздин маданиятыбызга көрсөткүбүз келет да. Туризмге салым кошуу дегенде бул конокторду кабыл алып эле алар жакшы тынч жерде коопсуз эс алып кетүү эмес. Биз таанытканы дагы ар кандай нерселерди жүргүзөбүз да. Бул кандай? Мисалы бул жерде Кыргызстандын түштүгүнө көбүнчө тиешелүү жерлер, кооз жерлер. Мисалы бул жакта Сары Челек көлү. Буну коноктор келип сүрөттөрдү көргөндө бул жерде жазылып турат, анан сурап калышат. Бул кайсыл жак, же болбосо кээде Сары Челекти планына кошпойт да бара турган жактачы. Арсамапка эле бармак элек, аябай кооз турбайбы, барып келейинби деген. Бул сүрөттөрдө биз өзүбүз тандап билдик. Анан дагы бир кызыктуу сүрөт бул жерде биздин тоюбуздагы сүрөтүбүз, бул өзүбүздүн сүрөт. Бизди көбү тааныбай калышат. Бирок бул биринчи максат бул жерде болгон Арсамапка кетип атканда жаңак туннелин көрсөтүү. Ушул сүрөттү аябай көп сурашат, өзүңөрбү деп дагы сурагандар көп. Анан бул жерде биздин Көк жаңак деген жерибиз, Жалал Абадтагы. Бул жер көп популярдуу эмес, бирок ага карабастан аябай кооз жер. Азыркы учурда даже кышкы туризмде өнүктүрөлү деп бул жакта жакшы ар кандай иш-чаралар өтүп атат. Эми ушундай максат менен ушундай сүрөттөрдү илгенбиз да. Бул биздин эски конок үйүбүз. Бардык идеянын, иштин баардыгы ушул жерден башталган. Бул биздин өзүбүз ата-энебиз менен, балдар менен жашаган жөнөкөй эле үйүбүз болчу. Бул жерде атайын кухонный шкафтарыбыз, столдорубуз, коноктор өздөрү кофе даярдап ичип, анан мага тамактарды айтканда мен тиги жакта кухнябыздан жасап даярдап келип, анан бул жерге берчүмүн. Аябай жылуу, жарык комната эле. Азыр эми ремонт иштеринен кийин бизде азыр бир аз чоңойгонбуз да, бул жака эл аралык стандартка жооп берген отельди да салганбыз. Ошол отельге условия болуш үчүн бул жерде мындайча айтканда прачка боло турган болот. Атайын ошо ремонт азыр ошо заманга талаптарга жараша жасалат. Анан бул жерде ушул стиральный машиналар, да керектүү жабдыктар бул жака коюлуп, ушинтип оңдолот. Бул конок үйүбүздө эң алгач ачканда бул жазуун жаздык да. Өзүбүздүн колубуз менен жазабыз да, анан кийин
гестхаус гуднайт жана типа фотозона кылып, коноктор, туристтер сүрөткө түшкөндө дайым ушул жерде түшөбүз, өзүбүз реклама болобуз деп. Эң алгач жазган күн эсимде, буну мен жазгам. Карандаш менен боеп, кыйшыган өчүрүп, жана жыгачка жазганда да кыйыныраак экен да. Анын жолдошум болсо жана лупаны алып күнгө отуруп, буну күйгүзүп карайтып чыгып, биринчи маркер менен жазып көрсөк өчүп кетти. Аны ушундай жолдорун издеп жазганбыз. Уже 5 жыл болду, өчүп элек турат ушундай кол эмгегибиз биздин. Эки миң 19 жылы бул ошол конок үйүбүздү ачып иштеп, анан туристтер келип бул жакта бакта отуруп калчу да. Анан ошентип кийинки жылга да брондорду алып, аябай жайкы сезонго даярданып аткан учурда пандемия башталып, бүт карантин болуп отуруп калдык. Бирок карантин болгондо биз бир чети эми ушинтип жаңы ишибизди баштап атсак, жабылып калды, мындан кийин туризм кандай болот экен деп аябай көпкө ойлонуп, жакшы анализдеп көргөндөн кийин бул тармак бизге жагабы, биз алып кете алабызбы? Жолдошум экөөбүз чогуу аялы менен күйөөсү бир бизнес баштап иштегенде дагы кыйынчылыктар бар да. Ал учурда анализдеп көрүп иштеше алабызбы деп көрүп, анан кийин бардык стандарттарга туура келген отель салмай болуп чечтик. Бул биздин кафетерий деп коебуз, эртең менен таңкы тамак берүүчү жерибиз. Бул жака эртең менен таң саат 7:30 баштап 10го чейин коноктор чыгып чай ичет. Анан мындай кыргыз музыкасынын фонунда бир жакшы тамак бергени аракет кылабыз. Таңкы тамак жешет. Кутман таңыңыз менен. Жакшы салдыңызбы? Анан бул жакта коноктор өздөрү калганын алып, кургатылган мөмө жемиштерден алышат. Анан кофе ичет. Кандай кофе ичесиз? Мага латте жасап бересизби? Бул кофе маданияты бар экен да, бизге чет өлкөлүк коноктор келгендиктен, буну биз кийин иш арасында үйрөндүк. Алар сөзсүз кофе ичет. Кофе ичкенди аябай жакшы көрүшөт. Азыр бизге конок күрүч каша заказ кылды. Ар бир конокко заказына карап заматта даярдап беребиз. Анан негизи бул конок үй ачканда алгач кантип таңкы тамакты берем деп мен аябай кыйынчылыктары болгон да. Анан эң алгачкы жолу яичница десе, жана жумуртканын сарысын бышырбастан алыш керек го. Жумуртка бышырып бериш керек. Аны бышыра албай канча кыйынчылыктан өттүм. Окшоштура албай барып сарысы толук бышып кетип, күйүп кетип атып үйрөндүм бардыгын практикада. Келиңиз. Тамаңыздан болсун. Рахмат. Нерсе жейсизби, нан? Жок, Нерсе барбы? бар. Рахмат, чоң. Тамаңыздан болсун. Саламатсызбы, Good night. Ооба, бизде бош нөмөрлөр бар. Кайсы датага, канча адам? Нор жашайт, Хорошо. Кажы деле иштеп түттүм. Анын бул жерде биздин сертификаттар, бул биздин эмгегибиз баалайт да. Буну биз туризм департаментинен алганбыз, ыраазычылык каты. Анан дагы эмеси бул эко-кейжи деп Кыргызстанда ошол канчалык экологиялуулукка жатат деп ошол өзүнүн стандарттары менен баа беришет. Келип ар бир нерсени текшерип кетишкен. Ошол эле жанагындай таштандыларды иреттейбизби, светти экономдойбузбу, сууну экономдойбузбу бардыгында. Анан мен сыйлыктан айта турган бул сертификат бул Good Travel Seal деп бул эл аралык сертификат берилет. Мына ушундай дилгер эки келиндин окуясы башкаларга да дем берет деген ойдобуз. Көрөрман, эгер сиз да кызыктуу каармандарды билсеңиз, сунуштап кетиңиз. Сөзсүз УТРКнын YouTube каналына катталып алыңыз. Бардык видеолорубузду ошол каналдан таба аласыз. Студияда мен Сабыр Абдумомунов иштедим. Эсен туруңуз.